Мына азыр бүгүн макталат бардыгы, асманга чыктык, дагы азыр Меррихке барам, дагы бир жерге барамын деп мактангандар бар. Судун астына түшүп, таягыга чейин бардым дегендер бар. Дүйнө менин колумда, дүйнөнү башкарып аткан мен башкарам дегендер бар. Бүт баары жалган даба. Жалган даба. Дүйнөнү Алла башкарат. Эч ким башкарбайт. Алла юдаббирул амр. Алла башкарат, эч ким башкарбайт. Ал жалган эле сөз, эч ким башкарбайт. Аллахтын махлугу Алла башкарат аны. Кичинекей нерсени кыла албайбыз. Алла Тааланын азабы келем десек, кичинекей нерсе менен жок коет. Мына жакында эле Америкада абалды карагыла, эмне болду? Болгону хаба, шамал. Шамал кичинекей зарра болот. Эч көзгө көрүнбөгөн. Эч ким көрбөйт деле, билбейт деле. Ошонун гана ылдамдыгын көбөйтүп койбой эле Аллах субханаху ва таала жок кылып салды. Хаба мансура, асманга учуруп койду. Ошон үчүн Алла башкарат. Баланчы башкарат, Америка башкарат, Россия башкарат, Кытай башкарат, баландай деген сөздөрдү элдер айта берет. Жок, андай эмес. Алла башкарат. Алла башкарат. Алланын каалоосунсуз эчтеке болбойт. Бүт Алланын контролунда. Демек асман, жер, анын ичиндеги болуп аткан нерсе, окуялар бүт баары кимдин немесинде? Алланын колунда. Ошону айтып атат. Албетте Аллахым асмандар менен жерди өз ордунан жылдырып койсо, анда Аллахтан кийин аны эч ким жылдыра албайт. Демек Аллах Таала маны жылдырбастан карап турат.